Мына машинаның içinde жатам да. Бергеле төшөк салып монуп жаталым. Ой, курткам салып көрүлөчү. Анан кийин машинам бул жака уклон кетип, эч уктай албай койдум. Ар бир адам өзүнө комфорт түзө алганга возможность болсо, укуктуу да ошогочу. Укуктуу да кымда ошо комфорт түзө алса болот да. Ошон үчүн комфорт түзүш үчүн эмне кылабыз? Биринчи очередь молорду алабыз. Отол турат. Отал. Конденсат суусу агып атат. Bir hemen aldım. Stripti. İyi ki onu üçün alabız. Hazır neyini kılat döveysinler bilmem. Başım neyge iştek öttü. Hazır oylonu oturup birdeki başım iştek öttü. Yine başım iştek öttü. Жақсы iştek öttü. Koyun da. İkincisini aldım. Болгону мынтип комфорттун жатыш үчүн болгону 5 минут убактым кетет экен да. Так. Силерге кандай тартылып атат билбейм, бирок эпчилеп турам тартылып атса эме кап албайсыңар. Мына бул жабыгы азыр биз машинаны нергечен айдайбыз аркасын. Мына көрдүңөр да, бул жер уклон. Аркасын нергечен айдаганда мындай уклон болот, и жатканга кайф болот. Комфорт. Бул алюминий экен. Карагылачы, канча алюминий турат э. Ё-моё. Мечта детства такой. Тим эле жаш кезиңде мындай алюминди көрүп калсаң, түшүңө кирет го, түшүңө кирет да мындай алюмин. Өмүр бою досторуңа айтып, мени момундай алюмин бар экен деп укмуш айтасың да. Карагылачы, алюминий. Алюминий прицеп. Азыр машинаны жылдырабыз азыр. Бисмилля. Батпай, ой, чыга албайм го. Охой. Муну бүскүн чыгарайын. Бул машинаны аркага айдайын. Көрөйлү дема. Көрүнүп атабы? Балаттар дем ушундай. Так, эми чыгып көрүп келелик. Кап албайсыңар. Samsung менен тартып атам. iPhone'го көчөтө көнө албай атам, анын видео тартсаң тобу жок экен. Мынаки вообще конкретный болуп калбады. Еще чыгасың, жерде ступенькаң бар. Жана ступенькам жок болуп аткан. Мына суу агып аткан жер бере келип калды эми. Мына уклон, сонун болуп, уклон болуп калды. Эми жатса болот да. Жада кичине жылдырып коюмбу? Табир жылдырып коет экенби? Düşürürgensin de koyayım başına. Şimdi uklon da otup. Uklon da baştan düşürürgensin. Olat işte. Ручные жашармайт булардыкы.
Все. Буттум эле тети жакта кыйшып эле сон болуп калат да, биз фура айдап жүргөндө түшүнтөт элек. Анда фурада мындай жатасың да. Мындай жатасың. Мындай жатасың. Узунган жатасың да. Bir дөңгөлөккө жыгачты коюп туруп эле көтөрүп коет элек. Фураны. Же бордюр каттап чыгарып коет элем мен. Мен основном бордюр каттап чыгарып коет элем да. Болсун жабайлыкта. Все. Кайфонный жатып алайын могу жерге. Бүгүн ушундай талаага түнөп калдым. Болбосо локалда иштечи келет, Чикаганын ичинде. Тигин ичине деле жатсам болот дейт, пикап трактын ичиндечи. Бирок монтип туруп, эки жакка басып жүрө албайсың. Бул эмне түндө туалет кылгың келгенде сразу мыякта ачасың да капталды. Шыр этип эле кое берип саласың. Болду. Чута машинанын чаман ысып кетти. Печкасы, ой, кийин бензинни толтура тетине. Бензин. Таң атканча смело жетет го. Ушундай. Ошоңча биз жатайлык. Уктайлык. Менен видео буйруса, жалком кармаса видео киргизип коем. Эртең буну чытап, анан Чикагого 2 машина алып кетебиз. Чикагого экөөтең $500 $1000. Аралыгы 420 майлда, 420 майл болгондо километри канча болуп калат билбейм да. 100 майл 160 километр, 150 километр ушундай болуп калат. 420 майлга $500 төлөп берет. Bir машина, 2 машинага ушундай $1000. $1000 эртең где-то 6-7 саат айдайм го дейм. Ошо $1000 38% меники болот. Чистый. Бензин тиги куят. Машина неси. Ушундай тугандар. Бияка $1000 келдим, тияка $1000. Бирок расход деле көп да, Америкада, Чикагода.